Саламатсыздарбы, пайгамбар кесибинин ээлери, пайгамбарга кесиптеш мугалимдер. Мугалим адамзатынын символу деп айтсак болот. Бардык адам мугалимден тарбия билим алып чыгышат. Бийик деңгели бар илимпоздорду, усталарды, чабандарды дагы мугалим тарбиялаган. Мугалимдер келечек ээлерин тарбиялайбыз жана мамлекеттин жашоо турмушу кандай болсо, мугалимдердин түздөн түз тиешеси бар экенин унутпашыбыз керек. Мугалим балага так тарбия, татыктуу таалим, бекем билим берсек, биз жакшы жашоодон үмүт кылсак болот. Мугалим коомдун көзгүсү айтылат. Ал үчүн чыныгы мугалим чындыкты үйрөтүп, чырмалган жашоого чыдап, андан чыгып кетүү жолдорун үйрөтүүбүз абзел. Статистикага таянсак, мектепте берилип жаткан билимдин 90% турмушта кереги жок болгондуктан, учурда балдардын көз карашын, башкача айтканда, кругозорун өстүрүшүбүз керек. Окуучу мугалимде кийими менен тосуп, билими менен узатат. Интернет айдыңында жашап жаткан азыркы доордо заман менен кошо эскини айкалыштыруу менен өнүкпөсөк, бала бизден мурун билип алып жатышат. Ошондуктан мугалим тамчыдай билим берүү үчүн деңиздей билимге ээ болуу керек. Окуучуга унутулгус, пайдалуу билим берүү үчүн мугалим көзгү болушу кажет. Анткени ал өзүн көргөн сайын оңдонуп турат эмеспи? Ааламдашуу жана жаңылануу мезгилинде болуп жаткан көйгөйлөр аккредитация, аттестация мамлекет үчүн жана мугалим үчүн эң керектүү деп ойлойм. Бул өнүгүп жаткан кылымда дагы да өнүгүү болуу үчүн өзүбүздөн баштасак, алдыга жылуу болот деп эсептейм.